Эми айтсаңыз, мына алдыда парламенттик шайлоо, ошол шайлоого даярдык иштеринин жүрүшү жана ошол облус аймагы канча шайлоо округуна бөлүнгөн? Кенен токтолуп кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына шайлоо азыркы өзгөчө болуп атат. Конституцияда көрсөтүлгөн Жогорку Кеңештин депутаттары 90 депутаттан турат. Ошо ылайык баягы шайлоо баягы аралаш система боюнча өтөт да. 36 депутат баягы бир мандат шайлоо округунан шайланат. И анан 54 саясий партиялардын көрсөтүлгөн тизмеси боюнча шайланат да. Облус аймагы жалпы эле Кыргызстан аймагы баягы 3,5 миллиондон ашык шайлоочу болсо, ошолорду бөлгөн 36, ошондо баягы где-то 102 миңден баягы шайлоочу туура келген. Ошондо Баткен облусу 3 шайлоо округуна округдук шайлоо округтарына бөлүнгөн да. Биринчи нумерация номер боюнча Баткенден башталган, өзү биринчи Лелек шайлоо округу. Бул шайлоо округдун аймагына Сүлүктүү шаары толугу, анан Лелек району толугу баягы аймагы кирип кетет. Экинчи Баткен шайлоо округу. Бул шайлоо округунун чек араларына Баткен шаары толугу менен, Баткен району толугу менен, анан Кадамжай районунун Халмион, Алга, Кыргызкыштак, Советский, анан Актурпак айыл кеңештеринин аймагы кирип кетет. Анан үчүнчү шайлоо округу Кадамжай шайлоо округу деп аталат. Ал жерге жана Кадамжайдан жана мен айткандан башка айыл кеңештер, анан Кызылкия шаарынын аймагы кирип кетет.